Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков сот тутумунун айрым ардагерлерине Жогорку соттун төрагасынын коомдук кеңешчиси күбөлүктөрүн тапшырды. Аталган күбөлүктөрдү өлкөнүн Жогорку соту менен Конституциялык соттун мурдагы төрагалары жана ардагерлери Чолпон Баекова, Курманбек Осмонов, Жаңыл Алиева, Курманбек Жороев жана Светлана Сыдыковалар алышты. Үстүздөө жылдын февраль айында Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Кыргыз Республикасынын сот тутумунун ардагерлер кеңешинин жыйынына катышкан. Анда ардагерлер сот реформасын алдыга жылдырууда билим тажрыйбалары менен жетишинче кол кабыш кылууга жана Замирбек Базарбековдун сот реформасын жүргүзүүдөгү аракетин толук колдой тургандыктарын билдиришкен. Күбөлүктөрдү тапшырып жатып, төрага бүгүnkүндө сот тутумунун ардагерлери ар тараптуу колдоого муктаж экендигин, бул биринчи кезекте алардын системага кошкон салымы жана буга чейинки кызматтары үчүн сый-урматка арзый тургандыгын белгиледи. Төрага ошондой эле коомдук кеңешчилердин катарына республиканын жогорку сот органдарын жетектеген жана чоң тажрыйбасы бар адамдар киргендигин баса белгиледи. Өз кезегинде ардагерлер Замирбек Базарбековго сот тутумунун ардагерлерине көңүл бургандыгы үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Ошондой эле буга чейин жогорку соттун төрагаларынын бири дагы мынчалык көңүл буруп, колдоо көрсөтө электигин белгилешти. Сот тутуму өз аброюн адилеттүү чечимдери, судьялардын кынтыксыз жүрүм-туруму, жогорку кесипкөйлүгү жана жасаган жакшы иштери менен гана көтөрө алат. Ошондуктан баарыбыздын алдыбызда көптөгөн аракеттерди ишке ашыруу милдети турат. Бул милдеттерди ишке ашырууда бизге сиздердин кеңешиңиздер, акыл-насааттарыңыздар керек болот деп билдирди төрага. Бул аракет өлкө үчүн оор мезгилде эмгектенип, сот тутумунун өнүгүшүнө жана калыптанышына салым кошкон ардагерлердин статусун жана маанисин көтөрүү максатында гана эмес, өсүп келе жаткан муундарды патриоттуулукка, улуу муунга сый-урмат көрсөтүү, элибиздин эзелтен келе жаткан каада салттарын жана баалуулуктарын сактоо үчүн көрүлүп жаткандыгын белгилейбиз.